Саламатсызбы урматтуу жаңы катталган консультант? Эгерде сиз өзүңүздүн личный кабинетиңизде жаңы адамды каттаган болсоңуз, же болбосо өзүңүз катталган болсоңуз, код подтвержденияны сиз кыла элек болсоңуз, жасай элек болсоңуз, же болбосо консультантыңызга код подтверждение жасай элек болсоңуз, анда бул видео сиз үчүн. Эми кандай кылып киресиз? Бул жерге Google'дан Фаберлик личный кабинет деп жазып алсаңар болот. Фаберлик личный кабинет деп жазгандан кийин анан вход в личный кабинет Фаберлик деп турат. Мына силерге оңоюраак жолун көрсөтөй. Карасаңар, могу өйдөсүндө адамча турат. Так, мен бул консультанттын кабинетинен чыгамын азыр. Жаңы консультантымдын мен кодун подтверждать этишим керек. Эми могул жерде личный кабинет деп введите номер телефона деп атат. Мына ушул жерге сиз консультантыңыздын немесин жазасыз. Логинин жазасыз. Так, бул жерде мен консультантымдын азыр логинин жазамын. 721. Так, 25-28-36. Ушинтип логин жазып аласыз. Эми бул жерге мен паролун жазышым керек. Эми буга мен киришим керек. Мына көрдүңүздөр, введите код из SMS дейт. Жаңы катталган адамга код подтверждение барган. Бир учурда логин, пароль, код подтверждение деп барат. Мына ошол код подтвержденияны ошол сиз өзүңүздүн консультантыңызга же болбосо өзүңүздүн личный кабинетиңизге кодду подтверждать этпеген болгондо, мына өзүңүздүн личный кабинетиңизден кирип, же болбосо ошо консультантыңыздын кабинетинен кирип подтверждать этип койшуңуз керек. Бул жерде мен азыр код подтверждениясыны жазам. Азыр мен бул жактарын карабай калып турмун. Так, бул жерден азыр мен 78-61-45. 78-61-45. Эми сиздерге башкача код подтверждение келген. Телефону бул жерде туура эле экен. Эми подтвердить телефон дегенди басабыз. Мына кирди. Көрдүңүздөр, ушинтип киресиздер. Эми бул жерден сиз өзүңүздүн личный кабинетиңизге кирип, беймарал заказ кетиресизби, адам каттайсызбы, өзүңүз беймарал көрө берсеңиз болот.